Питомниктер ассоциациясына кошулган Макамбар 6 питомникке Карагат плюс долбоорунан Беналдер, Тибентизил, жаңы карагат сорттору жана Бүлдүркөндүн Кулпунайдын көчөттөрү берилди. Долбоор жаңы сорттогу көчөттөрдү бергендиги туурасында сертификаттарды дагы тапшырышты. Максаты жаңы сорттогу көчөттөрдү Кыргызстандын бардык аймагына питомниктер аркылуу жайылтуу. Жайылтуу ыкмасы бизде Ысык-Көл областында 6 питомниктер ассоциациясынын мүчөсү болуп эсептелет. Ошолор аркылуу көбөйтүп Ысык-Көл областы тегеле Кыргызстандын бардыгына жайылтуу максатын көзөп жатабыз азыр. Питомниктерден сырткары алдын ала акчасын төлөгөн фермер дыйкандарга жаңы сорттогу көчөттөр таратылды. Эске салсак, тургундар бир көчөттү Польшадан чыккан 70 сом баасы менен алышты. Ал эми калган транспорттук бажы коромдорун долбоор каржылаган. Карагат жалпы эле мөмө жемиштерине болгон суроо талабы аябай чоң болду да. Ошонун мисалы катары же далили катары десек болот, 18 000 түп көчөт быйыл заказ кабыл алдык. Ошол бүгүнкү күнү мына ошо 18 000 түп көчөт келип, ошо жергиликтүү фермерлерге таратылып жатат да. Негизинен ошо карагаттын сорттору Тибен, Тизел, Бенальден деген сыяктуу, андан сырткары малинанын сорттору да келди. Анан бир өзгөчөлүк катары ошол крыжовник деген да бир мөмө жемиш өсүмдүгү бар. Ошол өсүмдүк да быйылкы жылы келди. Жаңы көчөттөр питомниктерге отургузулат. Андан соң окуучуларга, студенттерге өстүрүү, багуу түшүмүн жыйнап алуу жолдору окутулат. Мисалга, Кызыл Алма питомниги былтыркы жылы 1000 жаңы көчөт алып, отургузуп, түшүмүн алганга үлгүрүшкөн. Түшүмүн былтыр АВЭП коомдук фонду бизге 1000 түп карагат берген. Ошондо кээ бири байлап, биздин карагаттарга айырмасы чоңураак болот. Анан канттуулугу дагы жогору болот экен. Дагы азыркы ушу рынок шартына ийкемдүү келип, жолго ташуу эмеси дагы жооп берет экен. Ысык-Көл облусунда Карагат плюс долбоору аркылуу келген карагаттар менен Польшадан өсүмдүктөргө зыян алып келүүчү курт кумурскалар дагы келип жатат деген ушактар чыккан. Питомниктер ассоциациясынын президенти Данияр Жасолов зыян алып келүүчү курт кумурскалар келбейт деп тастыктарын айтат. Чек арага кирип атканда ар бир өсүмдүктөр текшерилет, фитосанитариялык документациясы болот, баардыгы тастыкталган сертификаттар менен келет. Тигил жактан да чыгып атканда, Европадан чыгып атканда баардык тастыкталган документтерин колго алгандан кийин гана жүктөлөт. Ошол себептен бул жагынан коркунуч жок. Анан экинчи жагынан бул Карагат плюс проектисинин атынан деп жалган карагаттарды сатуучулар пайда болду. Мен жалпы фермерлерге кайрылып кетет элем. Ар бир алуучу ошо сертификатын суроого укуктуу болуп эсептелет. Долбоордун мүчөлөрү келерки жылы Карагат, Кулпунай, Бүлдүркөндөн тышкары дагы башка өсүмдүктөрдү алып келе тургандыгын айтышты. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Ысык-Көл облусу, Күн Сереп.